Мен ошол учурда Теңирге мындай деп сыйынгам: "О эгедер Теңирим, сен өз кулуңа өзүңдүн улуулугуң менен күчтүү колуңду көрсөтө баштадың. Анткени асманда да, жерде да сен кылган иштерди кыла ала турган, сенин кудуретиңди көрсөтө ала турган Кудай жок. Мени Иордандын аркы өзүнө өткөрүп, жер соорусун, эң кооз тоону жана Лебанонду көрсөт. Бирок Теңир силердин айыңардан мага каарданып, мени укпай мага мындай деди: "Болду, жетишет, мындан ары мага ал тууралуу айтпа. Пизги тоосунун чокусуна чыгып, деңиз жака, түндүккө, түштүккө, чыгышка көз чаптырып, өз көзүң менен көрүп ал, анткени сен мына бул Иордандан ары өтпөйсүң. Жашаяга акыл насаат айтып, дем күч берип бекемде, анткени ал элди жетектеп, сен көз чаптырып көрө турган жерди аларга энчилеп бөлүп берет." Ошентип биз Бейт-Пеордун каршысындагы өрөөнгө келип токтодук. 4 бөлүм. Ошондуктан Исраил, өлүп калбашыңар үчүн жана ата-бабаларыңардын Кудай Теңири берип жаткан жерге барып, аны мурастап алышыңар үчүн мен силерге аткарууну үйрөтүп жаткан көрсөтмөлөр менен мыйзамдарды ук. Мен силерге эмнени осуяттасам, ага эч нерсе кошпогула да, андан эч нерсе албагыла. Кудай Теңириңер берген осуяттарды аткаргыла. Теңирдин Баал-Пеорду эмне кылганын өз көзүңөр менен көрдүңөр. Баал-Пеорду ээрчиген адамдарды Кудай Теңириң силердин араңардан кырып жок кылды. Силердин араңардан Кудай Теңириңерге жабышкандары азыркыга чейин тирүү. Мен силерге Кудай Теңирим берген мыйзамдар менен көрсөтмөлөрдү үйрөттүм. Ээлегени бара жаткан жерге барганыңарда ушуларды аткаргыла. Ушуларды сактагыла жана аткаргыла, анткени башка элдердин алдындагы силердин акылдуулугуңар менен эстүүлүгүңөр ушунда. Алар бул мыйзамдарды угуп, ушул улуу эл гана даанышман да акылман да экен деп айтышат. Качан чакырса да ушунчалык жакын болгон биздин Кудай Теңирибиздей Кудайы бар улуу эл барбы? Мен бүгүн силерге берип жаткан мыйзамдай ушунчалык адилеттүү мыйзамдар менен көрсөтмөлөрү бар улуу эл барбы? Сак бол, жаныңды бек сакта. Өз көзүң менен көргөн иштерди унутпа, аларды өмүрүң өткөнчө жүрөгүңдөн чыгарба. Аларды балдарыңа, балдарыңдын балдарына үйрөт. Сен Хорепте Кудай Теңириңдин алдында турган күн тууралуу, ошондо Теңирдин мага, элди мага жыйнап кел. Мен аларга сөзүмдү айтам. Ал сөздөн алар жер үстүндөгү бүт өмүрүндө менден коркуп жүрүүнү үйрөнүшөт. Аны балдарына да үйрөтүшөт дегенин айт. Ошондо силер чогулуп келип, тоонун этегинде турдуңар. Тоо болсо асманга жете жалындап күйүп, булут жана караңгылык каптап турган. Ошондо Теңир силерге от ичинен сүйлөгөн. Силер анын сөздөрүн уктуңар, бирок бейнесин көргөн жоксуңар. Силер анын үнүн гана уктуңар. Ал силер аткара турган 10 осуяттан турган өзүнүн келишимин жарыялап, 2 таш лоокко жазган. Теңир мага ошол учурда ушул мыйзамдар менен көрсөтмөлөрдү силерге үйрөтүүнү буйруду. Аларды өзүңөр барып ээлеп ала турган жерде аткарышыңар керек. Хорепте Теңир силерге от ичинен сүйлөгөн күнү анын бейнесин көрбөгөнүңөр эсиңерден чыкпасын. Бузуктук кылып, балбалдарды, эркектин же аялдын түспөлүндөгү жалган кудайларды, жер үстүндө жашаган кандайдыр бир жаныбардын, асман астында учкан кандайдыр бир канаттуунун, жерде сойлоп жүрүүчү кандайдыр бир сойлоочу жаныбардын, жерден төмөн жаткан суулардагы кандайдыр бир балыктын түспөлүн жасабагыла. Асманды карап, күндү, айды, жылдыздарды жана асман кошуунун көрүп, аларга азгырылып, таазим кылып кызмат кылба. Анткени Кудай Теңириң аларды жер үстүндө жашаган бардык элдер үчүн жараткан. Силерди болсо Теңир өзүнүн эли кылып алыш үчүн темир эритүүчү мештен Мисирден алып чыкканын өзүңөр көрүп турасыңар. Теңир силердин айыңардан мага каарданып, мени Иордандын аркы өзүнө өткөрбөйм деп убада бергендиктен, мен эми Кудай Теңириң сенин энчиңе берип жаткан жер соорусуна кирбейм. Мен эми Иордандан ары өтпөй, ушул жерде өлөм. Силер болсо андан ары өтүп, ошол жер соорусун ээлейсиңер. Кудай Теңириңердин силер менен түзгөн келишимин унутуп, Кудай Теңириңер буйругандай бир нерсенин түспөлүндөгү жалган кудай жасагандан сак болгула. Анткени Кудай Теңириң жалмап салуучу от, кызганчаак кудай. Балалуу, неберелүү болуп, жер үстүндө узак жашап калганда, бузуктук кылып, бир нерсенин түспөлүн кудай кылып алып, Кудай Теңириңердин алдында ушундай кыянатты кылып, аны каардансаңар, анда силерге асман менен жерди күбө кылып айтып коеюн. Иордандан өтүп мураска ала турган жериңерден көп узабай айрыласыңар. Ал жерде көпкө турбайсыңар, кырыласыңар. Теңир силерди башка элдердин арасына таратып жиберет. Теңир силерди алып барган элдердин арасында азыңар гана каласыңар.
Ал жерде адамдардын колу менен жасалган, көрбөгөн, укпаган, тамак жебеген, жыт сезбеген, жыгачтан жана таштан жасалган кудайларга табынып каласыңар. Бирок сен ал жерде Кудай Теңириңди издесең, аны табасың. Эгерде аны чын жүрөгүңдөн, жан дилиң менен издей турган болсоң, анда табасың. Башыңа мүшкүл түшкөндө, айтылгандардын баары башыңа түшкөндө, акыркы күндөрдө Кудай Теңириңе кайрылып, ага моюн сунасың. Кудай Теңириң боорукер Кудай. Ал сени таштабайт да өлтүрбөйт. Ал сенин ата-бабаларың менен түзгөн, анты менен бекемдеген келишимин унутпайт. Кудай адамды жараткан күндөн тартып, сенин убагыңа чейинки байыркы мезгилдер жөнүндө сура. Асмандын бир четинен экинчи четине чейин сура. Ушундай улуу иш болду беле, же ушундай ишти бирөө укту беле? От ичинен сүйлөгөн Кудайдын үнүн сендей болуп угуп тирүү калган эл барбы? Же болбосо өзүңөр көргөндөй, силерди Мисирден жазалары, жышаандары, кереметтери, согуштары, күчтүү колу, зор коркунуч менен алып чыккан Кудай Теңириңерге окшоп, кайсы элдин Кудайы өзүнүн элин башка элдин арасынан алып чыкты эле? Теңир гана Кудай экенин жана андан башка Кудай жок экенин билишиң үчүн сага ушуларды көрсөттү. Сени үйрөтүш үчүн асмандан үнүн угузду, жерде өзүнүн улуу отун көрсөттү. Сен анын үнүн от ичинен уктуң. Ал сенин ата-бабаларыңарды сүйгөндүктөн, алардын кийинки укум тукумун силерди тандап алып, өзүнүн улуу күчү менен Мисирден өзү алып чыкты. Азыр көрүп турганыңдай, сенден көп, сенден күчтүү элди сенин алдыңан кууп чыгып, сени ал жерге алып барып, алардын жерин сага энчилеп берген. Ошондуктан азыр Теңир гана Кудай экенин, жогорку асманда, төмөнкү жер бетинде андан бөлөк Кудай жок экенин билип, көңүлүңө түйүп ал. Кудай Теңириң түбөлүккө берип жаткан жерде көпкө жашашың үчүн, сага да сенден кийинки балдарыңа да жакшы болуш үчүн, азыр мен сага берип жаткан анын мыйзамдары менен осуяттарын бек сакта. Ошондо Муса Иордандын бер көйүзүндө күн чыгыш тарапта жайгашкан 3 шаарды бөлүп койду. Ал шаарларга өз жакынын мурун кас болбой туруп, кокустан өлтүрүп алган киши качып барбасын. Ал төмөнкү шаарлардын бирине качып барып, тирүү калсын. Рубейн уруусу жашаган түздүктөгү Бетсер шаары, Гад уруусу жашаган Гилат тоосундагы Рамот шаары, Менаше уруусу жашаган Башандагы Голан шаары. Мусанын Исраил уулдарына берген мыйзамы ушул. Исраил уулдары Мисирден чыккандан кийин Мусанын аларга берген буйруктары, мыйзамдары, көрсөтмөлөрү ушулар. Буларды Муса Мисирден чыккандан кийин Иордандын бер көйүзүндөгү Бейт Пейордун каршысындагы өрөөндө Исраил уулдары менен бирге Кешпондо жашаган Аморлук Сихондун жерин басып алгандан кийин айткан. Ошентип алар Иордандын бер көйүзүндөгү күн чыгыш тарапта жайгашкан Аморлуктардын эки падышасынын, Кешпон падышасы Сихондун жана Башан падышасы Огдун жерлерин, Арнон суусунун жээгиндеги Ароерден Хермон деп аталган Сион тоосуна чейинки жерлерди, Иордандын бер көйүзүндөгү чыгышты карай кеткен түздүктү Пизги тоосунун этегинде жаткан деңизге чейин ээлеп алышты. 5-бөлүм. Муса бүткүл Исраил элин чакырып алып, аларга мындай деди: "Ук, Исраил эли, мен бүгүн силерге айта турган көрсөтмөлөр менен мыйзамдарды уккула, аларды жаттап алгыла, аткарганга аракет кылгыла. Кудай Теңирибиз биз менен Хорепте келишим түздү. Теңир ал келишимди биздин ата-бабаларыбыз менен эмес, бүгүн ушул жерде тирүү турган биз менен түздү. Теңир силер менен тоодо от ичинен бетме-бет сүйлөшкөн. Мен болсо ошол учурда Теңирдин сөзүн силерге жеткириш үчүн Теңир менен силердин ортоңордо турдум. Анткени силер оттон коркуп тоого чыккан жоксуңар." Ошондо ал мындай деген: "Сени Мисир жеринен алып чыккан, кулчулуктан бошоткон Кудай Теңириң менмин. Сенин менден башка кудайларың болбосун. Жогорку асмандагы, төмөнкү жердеги, жерден төмөн суудагы нерселерди сүрөттөп, жасалма Кудай жасаба. Аларга табынып кызмат кылба. Анткени сенин Кудай Теңириң мен кызганчаак Кудаймын. Мени жек көргөндөрдүн балдарын ата-бабаларынын күнөөсү үчүн 3-4 тукумуна чейин жазалаган Кудаймын. Мени сүйгөндөрдүн, менин осуяттарымды аткаргандардын 1000 тукумуна чейин ырайым кылган Кудаймын. Кудай Теңириңдин ысымын курулай эле айта бербе, анткени анын ысымын курулай эле айта бергенди Теңир жазасыз калтырбайт. Ишемби күндү дайыма ыйык тут. Кудай Теңириң сага осуяттагандай аны ыйык сакта.
6 gün iştep ar kандай jumuşuңdu kıl. Al эми 7-nji gün Kuday Teňiriňden işembi günü. Al günü özüň da, uuluň da, kızıň da, kuluň da, güňüň da, ögüzüň da, eşegiň da, başka malyň da, üýüňdegi gelgin da hiç kanday jumuş kılbasın. Özüň es alganday kuldaryň da, güňdörüň da es alsın. Misir jerinde kul bolgonuňdu, birok Kuday Teňiriň al jerden seni sunulgan kolu, güçtүү bilegi menen alıp çykkanyn esiňden çygarba. Oşonduktan Kuday Teňiriň saga işembi gündü ıyık tutuunu buyurgan. Kuday Teňiriň berip жаткан jerde özüňe jakşı bolsun deseň, ömürüň uzun bolsun deseň, Kuday Teňiriň saga buyurganday ataň menen eneňdi syla. Kiş öldürbe, oynoşduk kılba, uğurdaba, birөө jönünde jalgan uşak aytpa. Jakınыңdın ayalına da, üyüne da, jerine de, kuluna da, güňüne da, ögüzüne da, eşegine de hiç bir nersesine göz artpa. Bul sözdördü Teňir toğdo, ot içinen, bulut içinen, karangylyk içinen katuu üýün çygara бүткүл jamaatыңarga aytkan. Andan başka hiç nerse aytkan emes. Al sözdördü eki taş looko жазып maga bergen. Sizler karangylyk içinen ün dukkanda, too jalındap küyüp turgan. Oşondo sizler uruu başçılaryňar, aksakaldaryňar menen maga gelip mınday degensiňer. Kuday Teňiribis bizge özünün daňky menen ululuğun görsetdi. Biz ot içinen anın ünün uktuk. Bugün biz Kudaydın adam menen süйлöşkönün gördük. Al adam tirүү kaldı. Biz emne ölüşübüz gerekpi? Emi bul korkmuştu ot bizdi jalmap salat. Egerde Kuday Teňiribizdin ünün dagı bir jol uksak ölüp kalabız. Ot içinen süйлөгөн tirүү Kudaydın ünün bizdey bolup ugup tirүү kalgan adam barby? Sen barıp Kuday Teňiribis emnen aytsa oşonun bardygyn ugup gel. Kuday Teňiribis saga emnen aytsa oşonun bardygyn bizge aytyp ber. Biz any ugabız jana atkarabız. Teňir sizlerden meni menen süйлöşkönde aytkan sözdөрüňerdi ugup, maga mınday dedi. Men bul eldin saga aytkan sözdөрүn uktum. Alardын aytkandarynyň bary jakşı. Birok alardын jüregi uşunday bolsa gana. Menden korkup ömürleri ötkönçö, menin osiyattaryňdy atkarışsa, alarga da, alardın baldarına da tübölükö jakşı bolor ele. Alarga barıp, öz çatırlaryňarga kaytkıla dep ayt. Sen bolsa bul jerde meni menen kal. Men saga myzamdar menen görsetmelerdi aytam. Sen oşol myzamdar menen görsetmelerdi alarga üýretişiň gerek. Men alarga ençilep berip жаткан jerde uşulardy atkarışsın. Baykagıla, Kuday Teňiriňer kanday buyruk kılsa, tak oşondoy kılgıla. Andan oňgo da, solgo da burulbagıla. Kuday Teňiriňer görsetken jol menen jürgüle. Oşonda tirүү kalıp, öz ençiňerge algan jerde jakşı jaşap, uzak ömür süresiňer. 6-njy bölüm. Sizlerge üýretiş üçin bergen Kuday Teňiriňerdiň osiyatlary, myzamdary, görsetmeleri uşular. Alardy özüňer eýlegeni bara жаткан jerde atkargıla. Kuday Teňiriňden korkkun jana uzak ömür sürüş üçin men saga osiyatlap жаткан anın myzamdary menen osiyatlарын özüň, baldaryň, baldaryňdyn baldary ömürüňer ötkönçe atkargıla. Oşantip kulak sal Israil, senin ata babalaryňdyn Kuday Teňiri saga berem degen süt menen balakkan jerde jakşı jaşap, ukumdap tukumdap köböýüşüň üçin uşlardy atkaruga hareket kıl. Kulak sal Israil, sizlerden Kuday Teňiriňer bir Kuday. Kuday Teňiriňdi çin jüregiň menen, jan diliň menen, bardyk güç kuwatyň menen süý. Men bugün osiyatlap жаткан uşul sözdördi jüregiňde sakta. Alardy üýde oturganyňda da, jolda bara жаткanyňda da, жатkanyňda da, turganyňda da baldaryňa kayra-kayra aytyp üýret. Alardy esiňden çygarbaş üçin koluňa baylap maňdaýyňa taňyp al. Alardy eşigiňdiň kaşeklerine, darbazaňa жазып koy. Kuday Teňiriň ata babalaryň Ibrahimga, Iskaka, Jakıpka berem dep uwada kılgan jerge seni alyp barganda, sen kurbagan çoň jana koos şaharlardy, sen jinabagan baylyka tolgon üýlerdi, sen gazbagan kuduktardy, sen tikpegen jüzümzarlardy, sen oturguzbagan zaytun daraktарын beret, sen alardan toygonço jeysiň. Oşondo baykagın, seni Misir jerinden kulçuluktan alyp çykkan Teňirdi unutpa. Kuday Teňiriňden korkkun, aga gana kızmat kıl. Anın ısımı menen ant ber. Başka kudaylarda erçi begile. Tegereňerde jaşagan başka elderdiň kudayların erçi begile. Antkeni araňarda jaşagan Kuday Teňiriňer kızgançaak Kuday. Kuday Teňiriň saga kaardanyp seni jer betinden jok kılıp salbasın. Kuday Teňiriňerdi masada synaganday sınabagla. Kuday Teňiriňden saga bergen osiyattарын, görsetmelerin, myzamdарын bek sakta. Teňiriň ata babalaryňa uwada kılgan jer soorusuna barıp, any eýlep alyşyň üçin jana al jerde saga jakşı boluş üçin Teňirge jakkan adilettүү jakşı işlerdi kıl.
Ошондо Теңир өз айткандай, сенин алдыңан бардык душмандарыңды кууп жиберет. Эгерде сенин балаң кийин сенден Кудай Теңириң берген осуяттар, мыйзамдар, көрсөтмөлөр эмнени билдирет деп сураса, балаңа мындай деп айт: биз Мисирде фараонго кул болгонбуз, бирок Теңир бизди өзүнүн күчтүү колу менен Мисирден алып чыккан. Теңир биздин көз алдыбызда Мисир жерине, фараонго, анын үйлөрүнө жышаандарды, чоң кереметтерди көрсөткөнүн, аларды жазалаганын көрдүк. Ата-бабаларыбызга убада кылган жерге бизди алып барып, ал жерди бизге бериш үчүн бизди Мисирден алып чыкты. Ошондо Кудай Теңирибизден коркушубуз үчүн, өмүрүбүз өткөнчө бизге жакшы болуш үчүн, өмүрүбүз бүгүнкүдөй сакталып калыш үчүн ушул мыйзамдардын баарын аткарууну буйруган. Эгерде биз ушул мыйзамдардын баарын Кудай Теңир буйругандай анын алдында аткарууга аракет кылсак, биздин адилеттигибиз ушунда. 7-бөлүм. Кудай Теңириң сени ээлегени бара жаткан жерге алып барганда, сенден алда канча көп жана күчтүү мына бул 7 элди, Хеттиктерди, Гиргештиктерди, Аморлуктарды, Канаандыктарды, Перездиктерди, Хибиликтерди, Жебустуктарды сенин алдыңан кууп чыгып, аларды колуңа салып берет. Сен аларды кырып саласың. Ошондо алардын бирин да калтырбай кырып сал. Алар менен келишим түзбө, аларды аяба. Алар менен куда сөөк да болбо. Кыз алышып, кыз беришпе. Анткени алар сенин уулдарыңды менден алысадат. Уулдарың башка кудайларга кызмат кылып калышат. Ошондо Теңир каарданып, силерди тез эле кырып салат. Аларга мындай кылгыла: курмандык чалынуучу жайларын талкалагыла, мамыларын кулаткыла, токойчолорун кыйгыла, балбалдарын отко ыргытып, өрттөп жибергиле. Анткени сен Кудай Теңириңдин ыйык элисиң. Жер бетиндеги бардык элдердин ичинен сен анын өз эли болушуң үчүн сени Кудай Теңириң тандап алган. Теңир силерди башка элдерден көп болгонуңар үчүн тандап алган жок. Силер башка элдерге караганда аз сандагы элсиңер. Теңир силерди сүйгөндүктөн, силердин ата-бабаларыңарга берген убадасын аткарыш үчүн силерди өзүнүн күчтүү колу менен алып чыкты. Ал сени кулчулуктан Мисир падышасы фараондун колунан куткарып алды. Ошондуктан билип жүр, сенин Кудай Теңириң, Кудай, өзүнүн келишимин сактаган ишенимдүү Кудай. Ал өзүн сүйгөндөрдүн жана өзүнүн осуяттарын аткаргандардын миңинчи тукумуна чейин өзүнүн ырайымын көрсөтөт. Ал өзүн жек көргөндөрдүн ар бирин өзүнчө жазалайт. Ал өзүн жек көргөндөрдүн жеке өзүн кечиктирбестен жазалайт. Ошондуктан мен бүгүн сага берип жаткан осуяттарды, көрсөтмөлөрдү, мыйзамдарды аткар. 40-бөлүм. Менин элимди соороткула дейт силердин Кудайыңар. Иерусалимдин жүрөгүнө айткыла, ага анын күрөшүү мезгили аяктаганын жарыя кылгыла, анын күнөөсү кечирилгенин кабарлагыла. Анткени ал Теңирдин колунан өзүнүн күнөөсү үчүн 2 эсе жаза алды. Ээн талаада жар салган адамдын үнү. Теңирге жол даярдагыла, талаага биздин Кудайга түз жол жасагыла. Ойдуңдун баары толтурулсун, тоолор менен дөңдөрдүн баары текшиленсин, ийри буйру жерлер түздөлсүн, өңгүл-дөңгүл жолдор тегизделсин. Ошондо Теңирдин даңкы келет. Ар бир адам Кудайдын куткаруусун көрөт, анткени муну Теңир өз оозу менен айтты. Үн мындай дейт: кабарла. Мен эмнени кабарлайын деп сурадым. Ар бир адам чөп, анын сулуулугу талаа гүлдөрү сыяктуу. Чөп куурайт, гүл соолуйт. Теңирдин деми элди үйлөгөндө, ал да чөпкө окшоп соолуйт. Чөп куурайт, гүл соолуйт. Ал эми биздин Кудайыбыздын сөзү түбөлүк турат. Жакшы кабар таратуучу Сион, бийик тоого чык. Жакшы кабар таратуучу Иерусалим, үнүңдү катуу чыгар, үнүңдү чыгар, коркпо. Жүйүт шаарларына, силердин Кудай мына деп айт. Мына Кудай Теңир күч менен, анын каруу булчуңу бийлик менен келе жатат. Анын белеги өзү менен, анын жазасы да өзүнүн алдында. Ал өзүнүн койлорун койчу сыяктуу кайтарат. Козуларын колуна алып, бооруна кысып көтөрүп жүрөт. Саандарын жетелеп алат. Ким сууну кочута бөлчөдү, ким асманды кадамдап ченеди, ким жер топурагын идишке батырды. Ким тоолорду таразага тартты, ким адырларды чөйчөккө салып таразага тартты. Ким Теңирдин рухун түшүндү, ким ага кеңешчи болду, ким ага акыл үйрөттү. Ал ким менен кеңешет, аны ким акылга салат. Ким аны чындыктын жолуна салып, ага акыл насаат айтат. Ким ага билим берет, ким ага акылмандыктын жолун көрсөтөт. Мына элдер чакадан тамган тамчыдай, таразадагы чаңдын бир бүртүгүндөй болуп эсептелинет. Мына ал аралдарды топурактын күкүмүндөй сапырып жатат. Курмандык чалынуучу жайдын отуна Лебанонда аздык кылат. Анын жаныбарлары бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка аздык кылат.
Анын алдында бардык элдер эч нерсе эмес, алар ал үчүн санда жоктуктан да, жок нерседен да төмөн болуп эсептелишет. Ошондуктан силер Теңирди кимге окшоштурасыңар? Аны кайсы бейнеге салыштыра аласыңар? Бурканды сүрөтчү куят, зергер аны алтын менен каптайт, күмүш чынжырларды кошо жасайт. Ал эми мындай тартуу алып келе албаган адам бекем тура турган бурканды жасатыш үчүн чирибес жыгачты тандап алып, мыкты сүрөтчүнү издейт. Чын эле силер билбейсиңерби? Чын эле силер уккан жок белеңер? Чын эле силерге башынан айтылган жок беле? Чын эле силер жердин негиздерин түшүнгөн жок белеңер? Ал жер шарынын үстүндө турган Теңир, ал эми жердин үстүндө жашагандын бардыгы анын алдында чегиртке сыяктуу. Ал асманды жука кездемедей жазды, аны турак жай үчүн чатырдай кылып жайды. Төрөлөрдү жок нерсеге, башкаруучуларды санда жоктукка айландырган ал. Алар жаңы эле тегилип, жаңы эле себилгенде, алардын өзөгү жерге жаңы эле тамыр жайганда, Теңир аларды үйлөп койсо, алар кургап калат. Аларды коюн самандай учуруп кетет. Мени кимге окшоштуруп, кимге салыштырып жатасыңар дейт ыйык. Башыңарды көтөрүп асманды карагыла. Аны ким жаратты? Ким анын кошуундарын эсеби менен чыгарып турат? Ал алардын бардыгын өз аты менен атайт. Анын кудурети күчтүү болгондуктан, күч кубаты зор болгондуктан эч нерсе жоголуп кетпейт. Пайгамбарларды өлтүргөндөрдүн уулдары экениңерди өзүңөр эле ушинтип күбөлөндүрүп жатпайсыңарбы? Ата-бабаларыңардын кыянат иштерин чегине жеткиргиле. Жылаандар, жылаан тукумдары оттуу көлдөн кантип качып кутуласыңар? Ошон үчүн мен силерге пайгамбарларды, даанышмандарды жана мыйзам окутуучуларды жиберип жатам. Силер болсо алардын кээ бирөөлөрүн өлтүрөсүңөр жана айкаш жыгачка кадайсыңар. Кээ бирөөлөрдүн синагогаларыңарда уруп сабап шаардан шаарга кууйсуңар. Адилеттүү Абылдын канынан тартып, ибадаткана менен курмандык чалынуучу жайдын ортосунда силер өлтүргөн Берехия уулу Захариянын канына чейинки адил адамдардын төгүлгөн каны силердин мойнуңарда. Силерге чындыкты айтып коеюн, мунун баары ушул муундун башына келет. Иерусалим, пайгамбарларды өлтүргөн, өзүңө жиберилгендерди таш бараңга алган Иерусалим, канаттуу өз балапандарын канатынын астына чогулткандай, мен да канча рет сенин балдарыңды чогултууну кааладым. Бирок сен каалаган жоксуң. Мына үйүң ээн калат. Сага айтып коеюн, Теңирдин атынан келе жатканга даңк деп айтканыңа чейин мени көрбөйсүң. Алардын талашын жана Ыйсанын аларга жакшы жооп бергенин уккан бир мыйзам окутуучу анын жанына келип, эң биринчи осуят кайсы деп сурады. Ыйсага мындай деп жооп берди. Эң биринчи осуят бул: кулак сал, Ысрайыл, биздин Кудай Теңирибиз жалгыз Теңир. Кудай Теңириңди чын жүрөгүң менен, бүт жан дилиң менен, бүт түшүнүгүң жана бардык күч кубатың менен сүй. Биринчи осуят ушул. Экинчиси ушуга окшош. Өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүй. Булардан башка улуу осуят жок. Мыйзам окутуучу Ыйсага: туура айтасың, устат. Кудай бирөө, андан башка Кудай жок. Аны чын жүрөгүң менен, бүт акылың менен, бүт жан дилиң менен, бардык күч кубатың менен сүйүү жана өзүңдү кандай сүйсөң, жакыныңды да ошондой сүйүү бардык бүтүндөй өрттөлчү курмандыктардан жана башка курмандыктардан да артык деди. Ыйса анын туура жооп бергенин көрүп, ага: сен Кудайдын падышачылыгынан алыс эмессиң деди. Ушундан кийин эч ким ага суроо берүүгө батынган жок.